Биздин иш алгачкы эле ушул жерден башталат. Майда шагылдан 4 челек, иригинен 2 челек кошулат дагы. Ушул жерде раствор болуп, мына жакка түшүрөбүз. Мындай кылып түшүрөбүз дагы. Түшүрүп мындай калыптарга салабыз. Мындай калыптарга салабыз. Салып туруп мына жакка тизебиз дагы. Мына выбрасица болуп, бай ичиндеги растворду тромбовка кылып берет. Мына менен өзү сүрүлүп барат дагы, сүрүлүп барат. Мына жактан өтөт дагы, мына жерден келет. Мына жерден келет дагы. Мындай кылып туруп доскаларга тизебиз. Тизип туруп, анын үстүнөн дагы доска жаткырып, аны дагы тизип, ошентип 20 катар, 25 катарга чейин тизебиз бийиктиги. Анан ал жерден дымдап, качество болуш үчүн бышырабыз. Клеенка менен ороп туруп, анан мына комнатанын ичин жылуулайбыз. 35 градуска чейин жылуулайбыз. Ошондо мына өзүнүн реакция жүрүп пышат. Бул жерден бир сутканын ичинде бышырылган таш шырдак брусчаткалары чыгарылгандан кийин мейлүн климатта кургатылат. Буга боек, шагыл, цемент кошулгандыктан 24 күндүн ичинде жооп берген таризде бекен болот. Таш шырдактын калпынын формасы ар башка болуп, ага кыргыздын жашоосун чагылдырган мазмундагы сүрөттөр түшүрүлгөн. Бул жөнүндө айтсак, мына ортоңкуда мына боз үйдүн сүрөтү бар, кыргыз үйдүн. Мынада ала тоогуз тоонун сүрөтү бар, ала тоонун, тоо, 3 тоонун сүрөтү бар. Мына бул булак. Мына болсо тамга, өзүбүздүн эле тамга мына А, Б, Г, Д 4-5 маанини берет да. Мына болсо мына эчкилердин секирип жүргөнү, мына эчкинин сүрөттөрү бар. Мына эчкилердин сүрөттөрү бар да. Мына өзүбүздүн эле баягы энелерибиз, апаларыбыз жүн ийип калчу эле го. Ошол мына ийиктин сүрөтү да. Мына ийиктин сүрөтү. Ушинтип ар бири өзүнчө маанини берет бул дагыча. Албетте, илгерки энелерибиз колго токуган шырдак сымал ар түркүн боектор менен боелгон. Кийизден шырдак жасоо ыкмасына окшоп эле боек кошуу алгачкы иштерден болуп саналат. Ошондуктан жаанга, күнгө, сууга өңү бозоруп өчүп кетпестен, тескерисинче кулпуруп өңүнө кайтат. Бул шырдакты мурун энелерибизден, апаларыбыздан көрчү элек да. Ушинтип согуп, саймасын сайып кылышкандан. Ошондо мага ой келчү эле. Ушундай кылсам экен, мен дагы деп ошону ойлоп жүрүп, ушул таштан шырдакты ойлоп иштеп чыктык да. Азыр ушуну таштан шырдакты жасап жатабыз. Ушул таш шырдакты багы көчөлөрдөн көрсөк, мекеме ишканалардын астынан көрсөк, кандай кооз, кандай сонун да. Эки жактан келген туристтер дагы көрүп, бул кыргыздардын парламент экен, шырдак экен деп ушул аркылуу дагы башка мамлекеттин жарандарына таанылабыз да, ушул шырдагыбыз мененче. Ушуларды өдө жактан карап, ушуларды тротуарларга койсо өтө кооз, өтө сонун көрүнөт. Бунун үстүндө басып жүргөнүбүз рахат да, өзүнчө эле бир рахат. Азыркы технологиянын өнүгүшү менен ата-бабаларыбыз колдонгон буюмдарды унутта калтырбастан, заманбап аппараттар менен мына ушундай таш шырдак сыяктуу улуттук баалуулуктарыбыз заманбап стилде өнүгүп келүүдө. Казыбек Мамасадыков, Талай Курбантаев, Кутмантан көрсөтүүсү. Ислам Пласт түрк технологиясы менен сапаттуу эшик терезелерди жасайбыз. Кышында суукту, жазында ысыкты өткөрбөйт. Мыкты усталар даярдаган терезе эшиктерге кепилдик 20 жыл. Шаар ичинде жеткирүү жана орнотуу аксыз. Дарыге Ош шаары Мамыров көчөсү, Болжол Алай курулуш базары.